Каланын санитардык абалын көзөмөлдөп жаткан 7 мобилдүү топ кезектеги рейдин бүгүн дагы уюштурду. Текшерүү бул рейд буга чейин эскертүү берилген дүкөндөрдө жүрдү. 24 саат бою иштеген азык ордо соода түйүнүндө санитардык норма сакталган эмес. Кардар үчүн дагы керектүү санитайзер, медициналык каражаттар коюлбай, дүкөндүн ичи жуулбаганы даана көрүнүп турду. Санэпиден борбордун адистери санитардык эрежелердин бири дагы аткарылбай жатканын сатуучуга ачык көрсөтүп түшүндүрүп берди. Ал эми дүкөндүн кызматкерине коюлган негизги талап санитардык китепчесин дагы көрсөтө алган жок. Сен 10 литр жасалган литрге запасы болчу, жуайсың да. Жарымын эле. Нет, сен жарымда кандай жасап атасың? Жарымда мынадан саламын ошо плотно. Железнадан куямын. Салгылар, бекере матчный расход жасап туруп ана деп болуш керек. Ёмкость отдельный болуш керек. Полууборочный инвентарь отдельный бул. Это для пола деп жазасың муну. Половой краска менен жазылыш керек, по идее. Башка чакан соода түйүндөрдө дагы дал ушундай абал, жада калса бул убакка чейин эскертүүлөрдүн бири дагы аткарылган эмес. Мындан улам дүкөндүн ээсине протокол түзүлүп, айыппул салынды. Тийиштүү көрсөтмөлөр кайрадан берилип, калк менен тынымсыз байланышта болгон сатуучу милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү зарыл экендиги белгиленди. Сен анча мага кечирен көрсөтүп мына регистрационный сен аны сыртында регистрационный печатты басып коет. Ана биз ошондо түшүнөбүз. Бул өтүп атты. Ташып койду, значит результат дайыр эмес экен депчи. Eski klişko sen görürsün. Var mı? Ötürsün değil mi? Buna iyice kalat da ceza. Штрафын алганча ошону айтып коюлат. Айтат мына кызды таштатасызбы? Айтат. Ушу кыз айтат мен дагы. Айрым соодагерлер мобилдүү топтун мүчөлөрүнө орой мамиле жасап, дүкөнгө тийиштүү патент, документтин көрсөтпөй койгон учурлары дагы кездешти. Өздүк документтин жоктугунан улам соодагерге айыппул салуу мүмкүн болгон жок. Мындан улам мобилдүү топ күч органдары менен бирге келүүгө аргасыз болду. Сатуучу адистер менен тартышып, коюлган талаптар негизсиз экенин айтып жатты. Болушун иштедим, бой деди, onu коюп койдум. Башка не кылышым? Жок. Эмне паспортуңду бер, или патент бересиңби? Патентти ошону алып кеткен өзү. Патентсиз де бизде книжка менен аназан берет. Жалган сүйлөбө, жаныш. Вообще сөзүңүн бири-бирине вообще связка жок болуп атат сендечи. Патент менен бизге эч убакта барбайт. Патент менен налог барат, билсеңчи. Жок, ол алып жүрөт да кошо эже. Кошо алып жүрбөйт, койчу жомокто айтпайт. Шаардын аймагындагы чакан дүкөндөрдүн дээрлик көпчүлүгү эпидемиологиялык кырдаалга кайдыгер мамиле кылганы кооптуу экенин адистер эскертет. Бүгүнкү текшерүүдө 3 дүкөнгө айып салынды. Азык-түлүк магазини, Бектур магазиндерге штраф салынды. Бул убакка чейин биз 2 жолудан эскертүү берип чыкканбыз. Мобильный группа түзүлгөн, мэриянын буйругунун негизинде мобильный группа түзүлүп, 2 жолудан эскертүү берип чыкканбыз. Санитардык көрсөтмөлөр берилген. 11 майдан тарта каладагы жумушун жанданткан 1031 объектиге санитардык көзөмөл жүргүзүлгөн. Анын 61-нен эреже бузуу фактысы аныкталып, жалпысынан 130 000 сом айып салынган. Санитардык эрежелерди сактабаган тармактардын көпчүлүгү азык-түлүк саткан дүкөн, май куючу бекеттер жана курулуш компаниялары. Санитардык рейд тынымсыз уланат. Анда 1000 сомдон 23 000 сомго чейин айып салынат. Ишкерлер арасында түшүндүрүү иштерин толук жүргүзүп келгенбиз. Андан тышкары ар бир жеке ишкерге санитардык көрсөтмөнү колмо-кол кылып тапшырганбыз. Көпчүлүк жеке ишкерлер түшүндүрүү иштери дагы, тарбия иштерин дагы жакшы түшүнбөй жатат. Бизде шаардын ичинде ушу эрежелерди сактабай иштеп жаткан ишкерлер дагы катталып көп эле болуп атат. Өзгөчө кырдаалда карантиндик эрежелерди так сактоону жергиликтүү бийлик катуу көзөмөлгө алууда. Коомчулук, ишкерлер, сатуучулар, жалпы жарандар жеке жоопкерчиликти күчөтүүсү маанилүү. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ, жаңылыктар. Половой тряпка берем, мазын. Нет, половой тряпка отдельно. Sayıp sansa da. Но кассаны кандай обработка кылып атасың? Печат менен
Белизниларыбыз бар. Азыр готовый раствор барбы? Готовый жок. Сразу Бүгүн ушул. укурка кылынды, эртең Бул эле. элек ачыгын элек. Мен өзүм жалгыз болгон үчүн эмне келди. Şeriklerin yok mu? Шериктерим жок азыр. Азыр эми ошол айтылган талаптарды аткарбаган үчүн эме протокол түзүлөт, штраф болот. Bu bir işte Niye niye ya? özün görseç. Tramka, şlabra, metro degilерин görseç şu. Мына челектерибиз бар, шлабрада эле бар, эле бар бизде. Ушу Жоқ, тряпкалардан көрсөтсөң, көрбөй жатсың, сен бар деп атасың. Сен көрсөт, анан сен растворду бүгүн жасалган жок деп атасың. Кайсыга жасачы элек? ушу челекке. Ушу челекке жасап, ушу челектени жууп атасың. Ондай болбойт да. Анан кандай болуп чыгат? А сен растворду 5% немени, ол деген 10 литрлик немеде туруш керек. Сен ошондон алып, бул челекке неме болуп, кайра сууга чайып туруп ана жуйсуң да. Сен 10 литр жасалган 10 литрге тапасың, ошону жуубайсың да. Жарымына эле бул. Нет, сен жарымда кандай болуп жасап атасың? Жарымына мынадан саламын ошо плотно. Белизнадан куямын. Самое главное, матчный раствор жасап туруп ана деп болуш керек. Ёмкость отдельный болуш керек, полууборочный интер отдельный бул. Это для пола деп жазасың муну. Половой краска менен жазылыш керек, по идее. Для пола, пол жууганга. Шлабраңды дагы ошентип коесуң, пол жуйсуң. Ушундай маркер болуш керек. Больницалардан көзүң түшкөнбү? Бардык жерде эле ушундай неме. Полигон жазыш керек. Эки челек алыңар жетпейт. Жок, эки челек эмес, бир эле челек менен жуйбуз го, бир Bir башка çilek нерсе менен жуу, жок. хорошо, да bir çilek албайсың, тиги растворуңа албайсың. Это для растворга алышың керек да. Ал по идее стеклянный посуда или эмалированный посуда болуш керек. Хотя бы жок дегенде бир канистр кылышың керек ошого. 10 литр. Ушинтип неме кыла берет экенсиңер да? Немеге Жаза берем каалагандарчы. Просто неге биз ушинтип мен айылдан келип кыйналып, жөө барып, жөө келип атсам, дагы ушинтип неме кыласыңар? Мен бир ооруп алсам, зыркып алсам, Кудайга миң кылаш ден соолугумду көрүп атасыңар. азыр бирок аткарышың керек да азыркы. Эми аткарып эмне мен бардым эле кылып атпаймынбы? Санкнижка бар дедим эже. Санкнижкаң эмес, биз мынау Жууп атам, колуман келишинче жууп атам. Мен өзүм жалгызмын азыр магазинде. Эми Тез-тез жуулуп атат эже. бир күндө 2 Өткөндө жолу биринчи келгенде сиз айттыңыз, мындан полду кара дедиңиз. Бүгүн жуя албай калдым. Бирок бул бир жумалык жуулганда эмес, көртасыз өзүңүз деле таза эле мен турат. сага айтканым, бир күндө 2 жолу Жууп атабыз эже, мен сизди жалган сүйлөп айтам. Мен кааласаңыз камерадан деле көрсөтөм. Жууп атабыз. Просто мен азыр жетишелекмин эмнеге. бүгүнкү хорошо, өзүң жанагындай растворлорун жок, мына жерге дисковрик чыгып кой дедик, кылмапсың. Өзүңүн байт неме температураны өлчөп, немеге жаз деди деген ко барбы ошондой? Жуугам. Мен айттым, кирген клиенттердин бардыгы биринчи бутун обработка өзүбүз чачканда өзүбүз чачабыз, өздөрү кирип кегенде биз бош эмес болуп калсак, өздөрү билгендер өздөрү эле чачалычы. Анан киргенде продавщица сөзсүз айтып атат. Онда эмне деп турушубуз керек? Бир 10 адам кирбейт. Бир экиден кириш мүмкүн. Көбүнчө эле Штраф болосун. Серомну биз айткан нерсени серомда кыласың. Ал кылынбаса, даже башка мерге барабыз. Бул азыр штраф карбай биз айткан нерселер жок болсо, неме кыласың? Сен уборочный интерн барбы? Мага азыр 1 трапка көрсөттү. Ал ковроль эмес, ал трапка пол жуй турган. Ковролинди, без ковролин отдельный болот мына жергечи. Аны ар ким бүтүн басып өтүш керек. Азыр любой организация алды. Мына телевидение барды биз воротадан киргенде немете класс чоң класс алды. Ошол машина кирсе дагы баллондай. Жок, булбай, сен эртеңден киришесиң, өтөсүң. Мына эже калат да жазат. Азыр немеге штрафың алганча ошону айтып коелу. айтат, мына кызды таштап атабыз го, айтат. Ушу кыз айтат, неме кылат. Кийинки көтөрөлө. Biz zaten Bişkek eğitimleriyle kurulmuşuz var. Bişkek toşaktık, 3 tıktak piyaz, 3 tıktak kayga aşağı gitti. Hazır bir 3 tık piyaz alıp gitti, o tangılıktığında. Biz sarımsak satalım. Gördünüz mü? Şunday neme kılışar. Özlerinin günöylörün bilişpeyt neme kılışar. Neme, pasportunu ben ile patent bilirsin mi? Patenti ошону алып кеткен өзү. Patentsiz de bizde kişkamen anazan öğret. Жалган сүйлөбө жаныш. Вообще Жок, мен сөзүңүн бири-бирине вообще связка жок болуп атат сендечи. Патент менен бизге эч убакта барбайт. Патент менен налог барат, билсеңчи. Жок, ол алып жүрөт да кошо эже. Кошо алып жүрбөйт, койчу жомокто айтпайт. Мага 30 жыл болду ушул системада иштегениме. İştesem Сенден угуп атам дейт, жаныш ушундай. Жок, алып кетсе мен алып кетти дейм эже. Инин номериңди жатка билесиң да, 14 цифраны алып кеткен болуптур. Агайым макул дейм.
Мен энелерге жактым. Ошо жазылып болду. Эме. Мен өзүм жактым. Жеге жаккан. Инфекцион номерди. Ошону көрсөтүп атабыз. Ошону түшүндүрүп айтты. Ана мен эмне деп атам? Сен түшүнгүң келбейт атпайбы, Жаныш? Түшүнгүң келбейт атат. Сенинчи просто. Урушкан келип эле бир өзүңө кетип атасың. Мен неге ошо? Жок, бактырып атам эле. Өзү Же мына магазинди айтчы, мына кимдин атында патенттини бербейсиңби? Тийиштүү да. Жок, ошо кошо алып кетти деп атпаймынбы? Ой, Жаныш, бизге патенттен барбайт, бизге книжканы көтөрүп барат бизге адамдар. Патентти да алып кетти. Патент кошо. Патент менен книжканы эртең менен алып саат 9-га сынапсасыга чыгасың. Сан адель деп турасың. Улкам медет деп сурап көрсөтөсүң.